Көктерек кыргыздарынын текес бетинен жер алуу жарыяны. Кылым келет, кыргыз келет, кымчокулар жылып келет, кыраан болуп, каяан болуп, кыргыз көчү сызып келет. Кылым келет, кыргыз келет, кызыр коштоп, кыргыз келет, кызыл уук, кызыл найза, кызыл өктөм кызып келет. Ак элбиси калпагынан, ак телеги батасынан, айдай сызып ашып келет, ак булуттун арасынан. Эне сайдан эл көчкөндө, эт боор эзип сөгүлгөндө, эне боздоп эмчек сыздап, эсейлерлер өлгөнүндө, көлдү таштап көчкөнүндө, көк конуштан өткөнүндө, көч баш болгон түлө берди, көзүн жашын төккөнүндө. Келген куштай келе бердик, кең тегеске кете бердик, кереге жайып конуш алып, келге тартып келе бердик. 1882-жылкы Россия иле токтомундагы чегара бөлүүдөн кийин көл бетине көчүрүлүп кеткен текес жылдыз кыргыздары 1888-жылдан баштап текес бетиндеги ата конуштарына кайрадан топ-топ болуп көчүп келе беришти. Мына ошондогу биринчи көч Токтосун Зарыпбек уулу баштаган көч. 1873-жылы Кенен ашуусу аркылуу Какшаал өрөөнүнө көчүп түшүп, ал жакта 10 нече жыл жайлап кыштагандан кийин 1888-жыл Муздабан аркылуу текес бетине түшүп, чоң куштайдагы 25 үйлүү кожекенин арасындагы Асык уурусу Карабай, Чоробайларга кошулуп, Чиң өкмөтүнүн Илээ генерал бөлүнчөсүнө барып, Кытайга эл болорун билдиришти. Ал кезде Көктерек өзөнүнүн батышын Кызай уурулары, чыгышын Албан уурулары ээлеп алган. Кыргыздан Коңурат Бекбо деген киши болгон. 19-кылымдын аягында Куштайдагы Токтосун баштаган 17 түтүн кыргыз Албан акалакчыларына суранып, Көктеректин Май булагына көчүп келишти. Экинчи Түлөберди Субан уулу баштаган көч. 1888-жылы Түлөберди Субан уулу баштаган Кирке, Кызылтас, Жеригер ууруларынан болуп 40 түтүндөн ашуун көч көл бетине көчүп, Үзөңгү куушту басып өтүп, Үч Турпандын Ат Ойнок, Көк Бөрү деген жайлоолорун жайлайгычтай жүрүп, Ак Сууга келип токтойт. Ошол жерде жерлик уйгурлардан жер алып, 17 жыл жайлап кыштап, 1905-жылы 60 түтүнгө көбөйүп, Муздабан ашуусун ашып, Көктерекке көчүп келишет. Ал жерде Токтосун Зарыпбек уулу аркылуу Чиң өкмөтүнүн Илээ генерал бөлүнчөсүнө барып, Кытайга эл болорун маалымдады. Бул учурда Көктерек кыргыздары 100 түтүнгө жетип, Токтосун карыя зәңги болуп, Албан акалакчылыгы, Көкбай акалакчылыгына карап турду. Үчүнчү көч Ысык көлдүн жети өгүзүндөгү Меңмураттын Байбото ууруларынан Төрөгелди, Элтеги, Токсоба, Калпак, Туулат баштаган 4 көч. 1909-жылдан 1911-жылга дейре илгеринди кийинди болуп, Каркыра жайлоосу аркылуу Нарынколду басып, Музарт, Агыяз тоолорун жайлайгычтар жайлай жүрүп, Көктерекке көчүп барат. 4-көч 1916-жылкы Чар патшалыгынын аскер алуусуна каршы көтөрүлгөн казак-кыргыз элинен 150 миңден ашуун качкын түндүк жана түштүк Шинжаңга качып өтүштү. 1917-жылы эки эл келишими боюнча качкындарды кайра айдады. Мына ошондо кээси Көктеректеги Кытай тизмесине кошулуп, кээси көз жаздырып нечен жүз кыргыз жарандары Көктеректеги кыргыздарга кошулуп, отуруктуу элге айланып кала берди. 5-көч 1914-жылы Ысык көлдүн жети өгүзүндө Кирке, Боронбай, Карамырза ууруларын баштап, Байгазы, Абдылдабек көчү түштүк Шинжаң аркылуу Бозадыр тоолоруна келип, жайлайгычтай жүрүп, 1920-жылы Көктерек кыргыздарына келип кошулушту. Бул учур Көктерек кыргыздарынын бир акалакчылык элине толуп, түндүк Шинжаңда бирден бир кыргыз түндүгүн көтөргөн кыргыз айылы болгон. 6-көч 1932-жылы Совет өкмөтүндөгү саясий козголоңу атынан качып өткөн кыргыз жарандары нече жүздөп келип Көктерек кыргыздарына кошулушту. Мына ушул 6 жолку көч менен Көктерек кыргыздары түптөлүп, 1915-жылы эле Илээ бетиндеги бирден бир кыргыз акалакчылыгы болуп, Илээ генерал бөлүнчөсүнүн тизмесине түшкөн. Көктерек кыргыздарынын текес бетинен жер алуу жарыяны.
1882-жылы Текес жылдыз кыргыздары көл бетине көчүрүлүп кеткенден кийин Көктеректин чыгыш тарабын казак улутунун албан уурулары, батыш тарабын кызай уурулары ээлеп кеткен эле. Бул маалда Токтосун карыя баштаган 10 нече түтүн кыргыз Куштайдагы 25 үйлүү кожекени башмаалап, ал тарапта бир канча жыл жайлап кыштап турду. Токтосун карыя албан акалакчыларынан Төлөкбайга, Үсөнгө кыз берип, алар менен куда сөөк болуп, албан арасында кадыр-барк өсүп калган учурунда албан акалакчыларына колко салып, Көктерек атам Зарыпбектин жери эле, азыр биздин деле мал башыбыз арбып баратат. Эл ичинде ары тур бери тур болот экен. Ошого биз кыргыз өзүнчө жашасак, кыйсаңар Көктеректи берсиңер. Албан бугу бир тууган элбиз деп Көктеректи сурайт. Албан акалакчылары Токтосун карыянын бет-беделин сыйлап бербейбиз деп айта албай, "Болады тока, сизден биз бас алып отурмуз. Кайтып жер бербейбиз. Көктеректин батыш жагында кызайлар отур, оган биздин күчүбүз жетпейди. Чыгыс тарабын алсаңыз алыңыз, босатып беребиз" дейт. Бул убакыт 1890-жылдардын ичи болуп, Токтосун баштаган 17 үйлүү кыргыз көчүп келип Көктеректин май булагынан тарта чыгыш текчелерден конуш алат. Мына ошондо алгачкы көчүп келгендер Меңмураттан Токтосун, Асык уурусунан Карабай, Чоробай, Уланбек, Исмайыл, Салмеке уурусунан Ыйсабек, Адыгине уурусунан Жумадыл, Кытай уурусунан Апы, Агбай, Рыскул катарлуулар болду. 1904-жылы Ак сууда келип токтогон Түлөберди көчү көл бетинде Камборонбайдын уулу Өмүрзак Аажынын айтуусу боюнча Көктерекке көчүп, Токтосунга кошулуу үчүн Түлөберди Жаник баштаган 6 киши 6 бүркүтүн кондуруп, жол бою бүркүт сала жүрүп, муздабан ашып, Көктеректеги Токтосунга келип, өздөрүнүн Ак сууда уйгур арасында жашап турганын, балдарынын тили уйгурчага бурулуп бара жатканын, ошого Көктерекке көчүп келип, Меңмурат айылы бир жерде жашасак деген талабын билдирет. Анда Токтосун карыя өзүнүн албандардан аз жер сурап олтурганын, ал үчүн Күрөдөгү улукка барып, маалым кылып, алака алалык, жер суу сурайлык деп, өзү Сургоёнун булкунта минип, Күрөдөгү улукка барып, Россиядан көчкөн туугандарымдан 60 түтүн Ак сууга келип, эми Текеске көчүп келип Кытайга эл болсок деп келиптир. Ошого көчүп келип алакасын берип, Текестен жер суу бөлүп берсеңиздер деп талабын билдирет. Улук макул болуп, Россиядан көчүп келүүчүлөр 100 түтүнгө толсун. Жүз башчысы Токтосун Зарыпбек уулу болсун. Текестен жер бөлүп берилет деген жарлыгын карматат. Токтосун карыя жардыкты Түлөбердиге карматып, сиздер деп талабын билдирет. Улук макул болуп, Россиядан көчүп келүүчүлөр 100 түтүнгө толсун. Жүз башчысы Токтосун Зарыпбек уулу болсун. Текестен жер бөлүп берилет деген жарлыгын карматат. Токтосун карыя жардыкты Түлөбердиге карматып, келер жылы кулун Каракулак болгондо көчүп келүүнү кеңеш кылат. Түлөберди Ак сууга барып, Көктерекке көчүп баруу кабарын айтат. Кээ бирөө көчүп келгиси келбейт. Жарлык боюнча 100 түтүнгө жеткизүү үчүн көчпөйм дегендерди сабап жүрүп көчүрөт. Бул жерден Черик ууруларынан да көчкө кошулат. Ошентип Бирке, Жедигер, Тыным Сейит, Черик ууруларынан да болуп 80 түтүн көч Муздабандан ашуусу менен 1905-жылы Көктерекке көчүп келип Токтосунга кошулат. Эки карыя агайыныбей тизелеш болуп кеңешип, эми жер кеңиртип алуу камына киришет. Генерал бөлүмчөсүнө дагы барып, жер берүү талабын коюшат. Генерал бөлүмчөсүнүн улугу каританы карап туруп, Текестен Акалык деген жери бош, ошол жерди көрсөңөр дейт. Эки карыя макул болуп, Текестен тарыясын тепчип өтүп, Ысак, Рыскул, Досманбет, Мукамбет катарлуу кишилер болуп, барып жерди көрүшөт. Жер кеңири болгону менен чыгаш ташы жок, отун суудан кыйналабыз деп, андан көрө ата журтубуз Көктеректи эле сурайлы дешип кайра барышат. Ал убакта эле бетинде 30га тарта казак акалакчылыгы болуп, Рават деген төрөсү кызай уурулары 3 болгондуктан
көктеректи алып берүү улуктун да колунан келбей турат. Себеби көктеректи Саргоону мекендеген Кызай ууруларынын акалакчылары мазактуктар улукка күмүш акча куюп, улуктун оозун бууп койгон. Муну сезген эки карыя көл бетинде азаматтарды аттандырып, бир ай ичинде 1000 жың апийим дайындап, куржун апийим киргизип, чириктешкен Чиң өкмөтүнүн күрөдөгү улугун ошентип мас кылат. Улук эки элден тең пара жеп, өзү кесим жасай албай, Кызай албан кыргыз карыяларынын чогулушун ачып, теги көктерек кыргыздыкын байыркы мекениби эмеспи, же Кызайдыкыбы деп буга ким калыстык кылат дейт. Ошондо 80 жаштык албан акалакчысы Накысбек карыя улукка: "Туура бийде тууган жок, мен 80ге келдим. Жаш убагымда текестин чыгыш жагынан Жылдызга дейре кыргыздар олтура турчу. Ал талай ирет тоюн тойлоп, ойнун ойноп кайткан болатынбыз. Мен акем да текестин чыгыш жагы кыргыздыкы, батыш жагы казактыкы деп әңгимелеп олтуратын. Чынын айтканда, көктерек кыргыздын жери, Кызайлар кеше гана келип конустанып алган дейт. Мына ошондо улук кыргыз жери кыргыздардын өзүнө кайтарылсын, бир акалакчылык кыргыз тизмеге алынсын деп жарлык чыгарат да, Кызай элинен алган күмүш акчаларын зембилге салып келип алдына төгүп берет. Бул 1915 жыл болуп, кыргыз акалакчынын түндүгү көтөрүлүп, акалакчы Токтосун карыя болот. Көктеректин батыш-чыгыш чектери такталып жазылып, эки эл ынтымакты бирдикте болууга, кыргызга тиешелүү жерди бошотуп берүүнү айтылат. 1917 жылы Токтосун карыя жашынын 80ден алкагандыгын айтып, Түлөбердиге "Сен жашсың, элиңди эми сен башкар" деп акалакчылыкты өз ыраазычылыгы менен Түлөбердиге берет. Ошол жылы эле Токтосун карыя а дүйнөлүк болот. Бул учурда Кызай уурулары жарлык боюнча көктеректен көчүп, жерди бошотуп бербей, эки эл ортосунда жайыт талашуу, мал жоголуу, уруш талаш чыгып турат. Ошентип, бул иш 5 жылга созулуп, 1921 жылга келгенде Кызай акалакчылары дагы жол жүрүп көктеректе орун тээп калуу камында болуп жатканын акалакчы угат да, эл ичинен 50 жың апийим жыйып, өзүнүн кара кулак бозатын Салмеке Рыскулга мингизип, күрөө улугуна дагаттандырат. Кызайлар жерди бошотуп бербей, элим Россияга кайта көчкөнү жатат деп айтты. Чынында ыбырайым жаңгы баштаган эл батышка беттеп Чекиртиге барган эле. Ошол күнү Рыскул 50 жың апийим салынып күрөдөгү улукка жетип, акалакчынын саламын жеткизет. Россияга элим кайра көчүп атат деген сөз улукка оор тийип, Рыскулга "Сен кайта бер, эртең аскер чыгарабыз, көчпөгөндөрдү күч менен көчүрөбүз. Түлөберди Россияга көчкөн элди токтотсун" дейт. Рыскул ошол күнү кайра чыгып, акалакчыны Баттак булактагы конусуна жете келет. "Сүйүнчү акалакчы, сүйүнчү, ишибиз оңго басты, эртең аскер келип көчүрө турган болду" дейт. Акалакчы о Кудай, Аксарбаш" деп кыйкырып, короодогу Аксарбашын карматып, көзүнө жаш алып, "Элимдин тилегин берген тура Кудай" деп Кудайга жалынып, Аксарбашын чалдырат. Эртеси улук жиберген аскер келет. Акалакчы эл ичинен 20 жигит чыгарат. Бул маал эл жайлоого көчүп жаткан кез болуп, Кызай элинин алды үй ташка кеткен жеринен көчүн сапырып кайра айдайт. Көчпөгөндөрдүн үзүгүн такымга салып сыйра тартат. Ошентип көктеректеги белгиленген чек боюнча бошотуп алат да, келер жылы 4-айда Кош дөбөдөгү Тоолубай уурусунан Абыканын үйүндө көктеректеги 8 заңгы боюнча заңгилерди чакыртып, жер бөлүү чогулушун ачат. Бул чогулушта кыргыз акалакчылыгына тийген жер сууну кеңеш боюнча ынтымак менен, теңдик менен бөлүп берип, бар ууру, бар элди ынтымакка уютат. Эч чыр талаш болбойт. Кыргыз уурулары гана эмес, арада жашап жаткан хуйзуу уйгурларга да тиешелүү жер бөлүнүп берет. Сен көп, сен аз деген сөз болбойт. Бар сөз, бар бийлик акыл менен, тууралык менен бүтөт. Ошентип ар кайсы улуттар, уурулар тыныч, ынтымакта көктеректе жашап калат.